Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, акыркы учурда Кыргызстанда жүк ташуучулардын арыз муңу көбөйдү. Андыктан биз жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиевди конокко чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай, биздин студияга кош келиптирсиз. Ушул акыркы учурда көп жылдардан бери жүк ташуу менен алектенген жарандын бирикмесин жетектеп келесиз. Ушул учурда кандай кыйынчылыктар болуп атат? Эмненин негизинде? Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Кыйынчылыктарды айтсак, бизде кыйынчылыктар чечилгендин ордуна чогулуп эле үстүнө чогулуп аткан мезгил азырда. Анан кийин кыйынчылыктар көп. Себеби автомобильный транспорт Кыргызстанда мен айттым да 98% жүктү ташыйт. Ошондуктан автотранспорт аягында маанилүү ролу абдан маанилүү да Кыргызстандын экономикасы үчүн. Анан эмне үчүн бизде көбөйлөр проблемалар чечилбейт? Себеби бизге дайыма министрликке транспортты түшүнбөгөн киши министр болуп келет. Бүт физиктер да келди, мугалимдер да келди, башкалар да келди. Мына ушу жолу, акыркы жолу жаңы өкмөт курулганда биринчи жолу автомобилист транспортник келин келди бизге, Абдыралиева. Ошол бизден өнүп өсүп чыккан кыз. Менин оюмча эми Кудай буйрса биз көйгөйлөрдү чече билет болушубуз керек. Мурункуларга биз көйгөйлөрдү кат менен да кайрылчубуз, жөн жолу укканда айтчубуз. Даже пикет забастовка да кылдык бир мезгилдерде. Бирок алар чече албайт, түшүнө албайт. Маани айтып аткан сөзүңө мындай жооп бере албайт. Кесипкөй эмес да. Ошондуктан бизде көп маселелер чечилбей келатат. Анан экинчиден аппаратында дагы аз киши иштейт. Анан азыркы мезгилде билесиз да, чиновниктер айлыктары аз. Анан көбү кыйын кесипкөй специалисттер баары кетип калган бизнеске. Ошону менен баягы жаш балдар келишет, алар дагы көйгөйдү түшүнө алышпайт. Ошону менен чечилбей күндөн күнгө баягы кыйналып аткан мезгилде ошо кез биздин жүк ташуучулардын. Ошо кадр системасы кайсы убакыттардан бери мүчүрүштүккө кептелди? Уже 20 жылдан ашып калды. Бизге министр транспортник эч качан келген эмес. Ошон үчүн бизде баары болду, тарапта кетти, урдапта кетишти. Дайыма чиновниктер кармалат. Мына жыл сайын бир зам министр камалат, байкайсыңар. Ошо министерство транспортта жыл сайын бир зам министр камалат. Себеби транспорттан тышкары аякта жол чарбасы бар. Жолду курушат, жолду ремонттоп, эксплуатация кылышат. Ошол жактан аягандай көп булактар бар да, коррупционный булактар бар. Ошо коррупцияга кызыл булактыкка кирип кетишип, анан кийин жана чыр чатактарын болуп аткан ошондо да. Ошон үчүн дагы көбүнчө транспорттун көйгөйүнө алар көңүл бурбай аткандары да ошо да, жетекчилерди айтып атам. Ошону менен алар көбүнчө башка менен алек. Ошон үчүн чыр чатагы министерствонун өзүндө дагы көп да. Сиз бир нече жылдан бери ушул тармакта иштеп келе жатам деп айттыңыз буга чейин. Мен 15 жыл болуп калды. Ошо ассоциациянын жетекчиси болуп иштеп атканыма. Ушул бир эле ушул транспорт министрлигине ушул ар кандай кадрлардын келишине кандайдыр бир кемчиликтер болуп атабы? Биз эми ошо зам министр бекитеби же министр бекилеби, биз дайыма өзүбүздүн пикирибизди айтып келгенбиз. Бизге кесипкө эң жок дегенде зам министрди кесипкөй кишини койгула деп. Мына зам министрдин астында агентство автомобильного транспорта, речного транспорта деген агентствобуз бар. Даже ошону ушул сам бир финансисти, жанагы финансовый полициянын кызматкерин алып келип коюп койду. Ал киши биздин тармактын көйгөйү эмес, эчтеке түшүнүгү жок. Мүмкүн баягы уурулар менен күрөшүп жүргөндүр мурун. Башка биздин транспортто уурулар менен күрөшүү эмес. Бизде отраслды көтөрүш керек, көп уюштуруу маселелерди чечиш керек, технический перевооружение кылыш керек. Мисалы, бизде эски узку машинелер абдан көп. Жаңылоо биздин машинелерди жаңылоо деген өзүнчө бир саясат жок. Ошон үчүн биздин шопурлар көбүнчө эски машинелер менен иштешет. Жаңы машина сатып алайын десе, аларда каражат жок, жетишпейт. Атайы кредиттер жок, атайы лизингке берген кредитный линиялар болуш керек. Ар кайсы банктарда же болбосо өкмөттүк банктарда алар дагы жок. Проценттери жогору. Ошону менен көбүнчө биздин кыргыздын шопурлары, айдоочулары
ошо эски машинелер менен эптеп оокат күн көрүп келатат. Албетте бир 5% 10% жаңылануу бар. Бирок 5% жаңылануу бизде автопарктар ал биздин маселени чече албайт. Өтө аз. Алар жаңы машинелер менен, мисалы, баягы орточо жаңы машинелер менен биз көбүнчө айыл чарба продукциясын тартабыз чет өлкөгө, Россияга, Казакстанга. Ошого колдонулат. Алар тапкан акчасын кайра каржылап, кайра машинесин оңдоп түзөп алып, кайра кетет, ошо менен алектенебиз да. А жалпы жону бизде 200 миң машине, жүк ташуу машине бар Кыргызстан боюнча. Ошолор жалпы жонунан өзгөчө айыл жерде, алыскы райондордо, областтарда такыр артта калды да бул тармак. Темирбек агай, акыркы убактарда ошо жүк ташуучулардын арыз муңу көбөйдү да. Буга эмне себеп болуп атат? Ошол мен жана айткандай кадр маселеси начар болуп, бул биздин өкмөтүбүз, президент баш болуп ошо кадр маселесин туура эмес чечкендиктен бизде ошо көйгөйлөрдү, проблемаларды чечиштин ордуна аларды жөн эле жыйнай берип чогулу берген да. Мисалы бир маселени айтайын, бизде машинени жанагы жаңы оңдолгон жолдорду бузуп талкалабасын деген максат менен бизде жанагы весовой контроль деген бар. Машиненин салмагын текшерет. Ошол жерде мисалы Быстровкада бар, биякта Сосновка деген айылда бар. Эң чоң жакшы таразалар коюлган, баягы современный. Эми ошол жердеги көйгөй укмуштай чоң, биздин Ала Тоодон да бийик. Себеби ал жерде системная коррупция бар. Аны канча жолу укук коргоо органдары кармашты, камашты, соттолушту, бирок болбой эле ошо система бүгүнкүгө чейин иштеп атат. Эмне гана кылган жокпуз, шопурлардан атай коомдук комитеттер түзүп алып күнү түнү биз текшердик. Кадрларын талап коюп атып алмаштырдык, бирок болбой эле ошол коррупция бар, дагы эле иштеп атат. Акча чогултмай, ар бир шопурдан акча чогултушат. Анча мынча эле 5 килограмм, 10 килограмм ашык болуп калса, взятка бер дешет. Ушу менен шопурлар айла жок, же бербесе өткөзбөйт андан ары. Анан айла жок, убагында жүктү жеткизиш үчүн баягы милдеттери бар да, ошонун үчүн айла жок. Баягы акчасын беришет, взяткаларын беришет, ошо менен өтүп кетишет. Эми ошол акчалар чогулуп отуруп, жанагы зам министрлердин камалып атканы да ошондон. Ошолорго чейин келет ошол топтолгон акчалар. Ошон үчүн жанагы укук коргоо органдары бат-баттан эле жылына бир зам министрди камап аткан ошондон. Ошол бир себеби ушул кадрдын начарлыгы, система управленияда кадрлар начар. Экинчи башка жагы себеби ошол биздин өкмөттүн астындагы ошо транспорт саясатын иштеп чыгып, анан жүргүзө турган бирден бир орган ошо Министерство транспорта. Ошол Министерство транспорта өзүндө ошо транспортты башкарып, жаңылап, алдыга жылдыруу деген саясат иштеп чыгылган эмес. Уже биздин эркиндигибизге 30 жыл болуп баратат, ошондон бери келатат да. Мына биздин катуу баягы көзөмөлүбүз менен алар былтыр ошондой концепция жазышты. Концепция развития автомобильного транспорта деп. Бирок биз тыкат окуп анализдесек, бүт формально, бүт фиктивный эле, мындай эле бир дежурный сөздөр менен жазылып калган да. Бир да контрольный цифра жок. Мына бир жыл өттү, ошо концепцияны алынган, эмне аткарылды деп текшерели десек, белгисиз эмне аткарылган, себеби контрольный цифралар жок, система измерения коюлган эмес. Ошон менен жөн эле дежурный сөздөр менен жазылган концепция. Бул Кыргызстанда эч жака алып барбайт. Кыргызстандын транспорт секторун эч жака алып барбай турган жөн эле дежурный кагаз болуп калды. Ошондой кагаздар жок. Жок болуп атып араң биринчи жазалды эле, ошону дагы мындай жакшы жаза алышкан жок. То есть кадрлар жок. Иштеп аткан жана инженерлери дагы сапаты жок, билими жок, тажрыйбасы жок. Ушунун баары чогулуп отуруп ошо өзүбүздүн отраслдын чоң көйгөйү болуп кетти да азыр ушул мезгилде. Жергиликтүү маалымат каражаттарында 5 миңден ашуун айдоочулар жумушсуз калды деп жазып атышат. Чындыкка дал келеби? Чындыкта. Бул 5 миң
ашык дегенибиз бул жана Торгарт, Эркештам багытында иштеген, анан биздин айыл чарба продукцияларды тиги сыртка чыгарган эле шопурлар, айдоочулардын саны дагы бир 5000ден ашыгы андан бетер жумушсуз. Мисалы айылдын ичинде, райондун ичинде ичара ташыган, жүк ташыгандардын баары жумушсуз. Экинчи себеп жана бензин дагы дистопливо да кымбаттап кетти. Ал дагы өтө бир себепкер болуп атат да булардын көбөйлө кошулганына. Ошону менен биягы жетпесе, биягы жетет, жетпесе тиягы жетпейт. Ушинтип баягы бул бара-бара шопурлардын жумушсуздугу бара-бара социалдык проблема болуп кетиши ыктымал. Социалдык жарылуу болушу ыктымал да. Ошого жол бербешибиз керек да. Биздин өкмөттөгүлөр, биздин Министерство транспорттун жетекчилери ушуга көңүл буруш керек. Бул очень орусча айтканда взрывоопасный. Темирбек мырза, жакында эле жергиликтүү маалыматтардын бирине казактар кыргыздар менен соода кылган Кытай соодагерлерин тартып кетти деп билдирдиңиз. Ошол айткан сөзүңүздө кандайдыр бир жөө барбы? Жөө бар. Мисалы үчүн бул казактар бизди мурдагы жылын аркы жылы тозган, андан кийин мурдагы жылы тозушкан биздин машиналерди, жүктөрдү өткөзбөй, бир айлап 20 күндөп туруп өтө албай аткан биздин жүк ташуучулар казак чек арасынан. Ошонун аягында биздин өкмөт эптеп атып, президент кошулуп атып, эптеп атып сүйлөшүшүп, казактар уруксат беришти биздин жүк ташуучуларга. Биз уже жүктү кадимкидей ташый баштаган мезгилде мына ушул эле Торгарт өткөлүнүн ар жагында Топо деген терминал бар. Кытайлардын чоң складдары бар. Ошого барса, биздин шопурлар жүк ташып келгени барса, жүк жок, складдардын көбү бош. Анан себебин иликтесе көрсө, ошол жерде мурун кыргыздар менен 20 жылдан бери иштеп келаткан Кытай соодагерлери, уйгур соодагерлеринин баары жок. Каякта деп сурасак, анын баары тиги Урумчуга кетип калышыптыр. Урумчудан ары Казакстанга өтүп кеткенге, Хоргос аркылуу өтүп кеткенге абдан жакын. Ошонун баары мажбурлуу түрдө кеткенге, айласы кетип кеткенге туура келди да. Себеби бияктан казактар именно Кытай товарларын өткөзбөй атты да. Ошондой басым жасаган үчүн тияктагы Кытайлар ошону басымды, кысымды сезишип, анан тиги казактар аркылуу кетип калбадыбы. Эми ошол биз менен көп жылдан бери партнерлор болуп жүргөндүн көбү азыр ошо Урумчуда тиги Хоргосто жүрүшөт. Ошол жактан түз өзүнүн жүктөрүн жөнөтүп атат. Биз эми почти 80% ошо бизге келген жүктү биз Россияга жөнөтчүбүз да. Мындайча айтканда, мурун незаконный реэкспорт дечи, казактар дагы, орустар дагы азыр Евразийская киргенде биз законный реэкспорт кылып калганбыз. Анан ошого карабастан казактар ич тарды кылып, алардын да өзүнүн ички саясаты бар. Биринчиден алар өзүнүн транспортный рыногун коргошту. Экинчиден жанагы доход прибыльды өзүнө тартканга аракет кылышты. Үчүнчүдөн тиги товарлар казактар аркылуу кетсе, казактарга пайдалуу. Ал жерде жумушсуздук азайды, көп кишилер жумуш менен камсыз болду. Ошондой атайы саясаттын аркасы менен алардын баары кетип калды. Анан эптеп-септеп ошол калган соодагерлер менен иштеп аттык элек, эми карабайсызбы, коронавирус башталып, анан аны да биз өзүбүз эмилге кылып чек араны жаап койбодукпу. Ошон үчүн Кытайларга кайра биз суранганда ачып бергиле дегенде алар көпкө чейин, өзгөчө мына Торгартты көпкө чейин 9 айга чейин ачпай атып ачышты. Араң-араң өзгөчө шарттарды коюп атып, мына ушул күндө ошол өзгөчө шарттар иштеп атат. Ал эмне демек? Өзгөчө шарттардын талаптары мындай: алар биздин машиналерди киргизбей атат өзүнүн аймагына, баягы орунду жугузасыңар бизге деп. Экинчиден, машинени аябандай дезинфекция кылып атышат. Анан биздин машиналер 15 эле километр ары кирип атат, чек арадан ары. Анан ошол жерден биздин шопурду эшикке чыгарбай, кабиналарын скотчоп, пломбу коюп, эшикке кабинада эле отурушат. Бирок 15-20 эле мүнөт отурат, ошол убакыттын ичинде башка прицепти жана жүктөлгөн прицеп илип берет биздин машинеге, анан биздикилер чыгып кетет. Эми мурун күнүнө 150ден 200га чейин өтчү машина жүк менен. Эми ошол өткөн машина бир 8-9 эле машина. 9 эмес, даже 8 араң болду. 5-6 машина болуп аткан, анан кийинки мезгилде бир 8ге жетти.
бул эмне демек? Бул баягы бир эле тамчы да, кичинекей эле бир тамчы да 150 машинеге салыштыра албайбыз да 8 машинени. Ошо менен товар да өтпөй атат, биздин Дордойдо да товар жок. Товар жок болсо кардар да жок. Кардар келбейт. Ошон үчүн Дордойдагы баягы бош жатпайбы, ушул мезгилде иши жок. Көп контейнерлер жабык жатпайбы. Анан эң жаман жагы биз Россияга мурункудай жөнөтө албай калбадык, реэкспорт кыла албай калдык. Демек, биз Россиядагы өзүбүздүн партнерлорубузду, өзүбүздүн баягы иштешип жүргөн мурунку клиенттерибиздин баарын жоготуп атабыз. Алар кыргыздар силер калпычысыңар, силер айткан сөзүңөрдү турбайсыңар деген мааниде бизге дагы мындай акарат көргөзүп, бизге ошондой мамиле кылып атпайбы. Биз ошондуп өзүбүздүн ишкердик жөндөмдүүлүктөрүбүздү жоготуп атпайбызбы Кыргызстан жалпысынан. Ошол Эркаштам көзөмөл өткөрмө бекети зор мүмкүнчүлүктөргө ээ да. Ошол колдонуу зарыл экенин айтсаңыз, же болбосо ошону түшүндүрүп кетсеңиз. Кантип колдонсок болот? Укмуштай чоң мүмкүнчүлүктөрү бар, абдан чоң. Мына Хоргоз кандай курулду? Биз да ошо Хоргоздон чоң даже ошондой өткөл куруп, ошол жерге чоң терминал курсак, хаб деп айтып атпайбы азыр, ошондой складдарды курсак, биз эң чоң байлыгыбыз транзит көбөйөт эле. Транзитте эл аралык саясат боюнча транзиттен бир тыйын да түшпөйт, мамлекетке түшпөйт да. Бирок зато ошончо жумуш орду пайда болмок. Ошончо орусча айтканда потребление болот да. Мисалы үчүн кафе, ресторандар ачылмак, тиги заправочный станциялар ачылмак, жана жүк перевалка кылган погрузка, разгрузкалар көбөймөк. В общем, абдан көп киши жумуш пайда болмок дагы. Ошолор налог төлөмөк да, ошол аркылуу Кыргызстанда байымак. Ал бир. Анан экинчи жагы, мына Казакстандын мисалында ошону байкап атабыз да, таасирлүү мамлекетке айланат элек. Биз Өзбекстанга, Тажикстанга, Афганистанга, Иранга, Туркменистанга мына 5 мамлекетке түптөн түз жүктөрдү жөнөтүп, түптөн түз ошолор менен алака түзүп иштемекпиз. Азыр бизде Тажикстан кичине иштешет, анан Өзбекстан кичине иштешет. Башкалар күтүп атышат. Афганистанда даяр турат. Аларда да муктаждык абдан көп, арзан Кытайдын товарыначы, кызыгуу көп да. Бирок бизге биздин өкмөтүбүздө, мамлекетибизде ошону уюштурган киши жок, менеджер жок. Ошону өзүнүн жоопкерчилигине алып туруп, ошондой терминал, логистический центр же хаб деби, ошону куруп туруп, анан жана 5 мамлекеттин багытын камсыздаганга киши жок. Кишилер болсо коррупционерлер, же болбосо баягы жоопкерчиликти өзүнө албаган чиновниктер. Алышпайт. Чиновниктин 90% өзүлөрүнүн жоопкерчиликтен качышып, эчтеке албайт, эчтеке кол койбойт, эптеп эле шылтоо таап качып кетишет да. Мисалы, маселени чечкенден качышат. Ошон үчүн биз жарыбай атканыбыз ошол да. Мисалы, министр, зам министрлердин 90% жумушту жоопкерчилигин алышпайт. Жөн эле жалтактап эле качып эле көлөкөлөрдө жүрүшөт да. Ошондой саясатчы, ошондой өзүнө милдеттемени алып, жоопкерчиликти алган жетекчилер жок. Бул да туура эмес кадр саясатынын кесепети да. Болбосо кечиресиз, жанагы сөздүн уландысы, ал жерге проектный сметный документациялар, чертеждор бар даярланган. Тетиги Бакиевдин убагынан бери эле даярланып келатат. Сары Таш деген айылда абдан чоң ошондой терминал курулмак. Анан дагы бир дайыр коюнду өлтүргөн атабыз. Ошо мененчи биз темир жол курабыз деп айтып атпайбызбы? Темир жол эмес эле ошол терминал аркылуу контейнер менен алып келип, Ошко чейин контейнер менен жүктү алып келип, анан Оштон кайра темир жолго отургузуп, себеби тиякта Кашкарга чейин темир жол келген да. Кашкардан Ошко чейин контейнер менен алып келип, кайра поездга салып жөнөтүп ийсек, ошол Европага, ошол Россияга жетет ошол поезд менен. Поезд менен жетсе, анда бир топ арзан жетет да. Темирбек агай, шегени капка ката албайсың дейт, өлкөдө соода тармагы солуп турат. Эмне себептен мындай болуп атат? Буну ишкерлерге кандайдыр бир кысымдар болуп турабы? Менин оюмча эң биринчи себеп бул коронавирус болду. Эмне болсо деле коронавирус ушул биздин Кыргызстандын ичиндеги кризисти запускать этип ийди да. Ал биринчи себеп баары бир. Себеби элдерди базарларга жибербей койдук. Убагында акча төлөнбөй калды. Кардарларда сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү азайып кетти. Ошон үчүн ошол биринчи коронавирус. Бирок коронавирустун артынан дүйнө жүзүндө ошол экономический кризис келатат да.
эми ошол чоң толкун келип биздин ички жана майда толкундардын үстүнө кошулуп кетсе, орусча айтканда резонанс деп коет да, анда Кыргызстандын экономикасы өтө кыйын болот, бутуна тура албай калат. Биз эми көп эле интернетте отурабыз да, баарыбыз эле интернеттен көрүп атабыз. Дүйнө жүзүндө ар бир мамлекетте атайы чаралар, иш чаралар көрүлүп атат да, ушу коронавирустан чыгып экономический кризисти болтурбай коюу жолдорун изденип атышат. Аябаганда көп конференциялар, вебинарлар болуп атат. Биз ошолорго катышып угуп көрүп атабыз. Себептерин алар катуу изилдеп атат, жолдорун изденип атышат. Бизде деле ошондой мүмкүнчүлүктөр бар, биз деле көрүп атабыз жолдорду. Бирок бизде кандай кеңеш айтасың деген киши жок болуп атпайбы. Бизде мисалы жаңы министрибиз келди, мына бүгүнкү чейин ал министрге кире албай атабыз. Убактысы жок. То Астанага кетти эле, президент менен то азыр Өзбекстанга кетем деп даярланып атат. Ошо менен бизге, карапайым элге, карапайым баягы ишкерлерге жол, убакыт жок, бөлүп бере алышпайт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна Казакстан менен Орусия каршы экенин айткансыз да. Эмнеге эки өлкө каршы болуп жатат? Ушул коомчулукка аябай кызык да. Эми Россия жөнүндө, чоң мамлекет жөнүндө экинчи ирет айтайын, биринчи казактар жөнүндө айтып коеюнчу. Мисал үчүн Борбор Азияда мисалы Өзбекстан, Кыргызстанга, тем более Тажикстан, Туркменистанга дагы, андан ары Иранга дагы өтө таасирлүү мамлекет Казакстан. Именно ушул темир жол саясаты боюнча. Сиздер билбей калдыңар да, Акаевдин убагында Акаев Кыргызстанга абдан бир чоң чыккынчылык кылган. Бизде Таласта бир узундугун эсимде жок, бир 15-12 километрдей биздин жолубуз бар. Ал жерде станция дагы бар, темир жол станция. Ошону казактарга берип подарить этип салган Акаев жөндөн эле. Если биз ошол 12 километр жолду ошо станция менен Кыргызстан көзөмөлдөп башкарып турса, бизге Өзбекстан укмуштай көз каранды болмок. Себеби любой чыккан Өзбекстандан чыккан жүк ошол биздин жол аркылуу өтмөк. Анан кирген жүк дагы биздин аброюбуз Өзбекстанда менен тирешкенге бизде аябагында күчтүү ырчактар болмок да. А бирок алдын ала билбеген Акаев саясатта эчтеке ноль болгон кишилер ошентип чечип салды. Казактарга берип койду. Казактардын жолу азыр биздин Кыргызстандан өтөт. Ошондой эле таасирлүү мүмкүнчүлүгүбүздөн биз айрылдык. А если Казакстан азыр жанагы бүт темир жол, Борбор Азиянын темир жолдорун колуна мыкчып турат. А если биз экинчи жолду бияктан Кытайдан алып келе калсак, анда ошол жанагы мыкчып турган мүмкүнчүлүгүнөн айрылат. Себеби ага абдан чоң конкуренция пайда болот. Бияктан Өзбекстан өзүнчө көз каранды болуп калат, именно темир жол маселе боюнча да. Кыргызстан, Тажикстан, Иран, Туркменистанга чейин баары эркиндикке чыгат да темир жол маселеси боюнча. Экинчиден мына ушул күндө эки өткөл бар, Кытайдан өтүп аткан казактарга өтөт, эки өткөл. Илгерки Алашанко, баягы Дружба, анан азыр Нур жолу деп бул Алматанын астынан жанагы Хоргозго чейин куруп барды. Ошону да Атай казактар куруп барды, чтобы өзүнүн таасиринен башкаларды жолотпош үчүн, өзүнүн таасирин жоготпош үчүн. Ошол жолду укмуштай көп Бишкекке келет, ошо жолдор менен Бишкекке жүктөр келет. Баягы күнү эле 17 вагон келбеди, баягы маалымат каражаттарына көп жазылбады, Кытайдан келбеди. Ошондой эле Өзбекстанга андан бир 10 эсе көп жүк келет. Түркменияга келет, тажиктерге келет. Ошо жолдун баары бүт эмеден казактардан өтүп атпайбы? Казактарга биз акча төлөп, погрузка, разгрузка, провоз бүт баарысына төлөйбүз да. Кыймылдын баарына төлөйбүз да. Ошо менен алар ошол жерден укмуштай пайда көрүп атат. Анан ошол таасирлердин баарынан алар кантип кол жуумак эле. Ошон үчүн тымызын ачык айтышпайт, тымызын. Себеби мен бул ойду билген себеби мен көп конференция, совещанияларга барам да, Алматага, Астанага, ошо Борбор Азиялык конференцияларга. Ошол жерде 2 жолу сөз айтылып кетти казактар тарабынан. Алар байкабай айтышты, ошо кыргыздар темир жол курган атат, курчу болсо биз куржалап калабыз деген ойлорду ошолор айтты. Андан тышкары биз мындай чай ичип отурганда тымызын мындай частный беседада ал жакта дагы темир жолчулар айтты. О, кыргыздар темир жол курсаңар бизге зыян болот деген сөздөрдү. Ал жөнөкөй эле рядовой сотрудниктер айтып атат. А саясатчылар же болсо мамлекет башкаруучулар
тем более ал кызыкчылыктарды кое бербейт да. Алар үчүн абдан чоң акча булагы да, анан анда алар жок. Ошон үчүн ушундай укмуштай ыкмаларды колдонуп, Россия болсо, Россиядагы бизге конкурент болуп калмак да, если биз бияктан Кытайдан жол курсак. Себеби Россиядан Турк-Сибирь аркылуу укмуштай көп жүк Кытайдан кетип атпайбы, Европага чейин барат. Берлин, Копенгагенге чейин Россия аркылуу барат. Анан ал мүмкүнчүлүктөрдөн да айрылган атпайбы. Темирбек агай, бул жерде жаран катары суроо да. Башка мамлекеттерден Тажикстан болобу, Өзбекстан, Казакстан болобу мамлекет башчылары өздөрүнүн чек арасын бекемдөөгө аракет кылышат. Тилекке каршы биздин Кыргызстандын кайсы гана президенти келбесин, ала кандай кичинекей болсо дагы башка мамлекетке чек арасын жерин берип, белекке тартып ийишет. Бул ошол биздин мамлекет башчыларынын айкөлдүгү, кайдыгерлиги же маңкурттугу? Мен оюмча маңкурт деп да айта албайм, бул катуу сөз да. Бул акыл эсинен ажырашкан. Кыргызстандын жерин берип атпайбы булар? Акыл эсинен ажырашкан. Бирок эч кандай маңкурт эмес болсо, акыл эс менен эле маселени чечип, ошо ал жерден алар дагы ошол жерди берген кишилер дагы кандайдыр бир чоң кызыкчылыктарды пайда таап атышат. Ал Кыргызстандын жери да, эмне үчүн Кыргызстандын кызыкчылыгын колдобойт? Бул кишилерди эми биз эл журт айтып атпайбы, булар жерди эмес энесин сатканга даяр деп. Ошо кызыкчылык үчүн, жеке кызыкчылык үчүн кандайдыр бир өзүнө пайда таап, тиги швейцарский банкка 5 миллион же 100 миллион доллар салдырыш үчүн ушинтип сатып атышпайбы биздин жерлерди. Булардын баарын эми мен эркиме койсом, элдин көпчүлүгү деле айтат, булардын баарын түрмөгө камап, ушул үчүн эле анан кийин аттырып да ийиш керек эле. Себеби 1 сантиметр жерди да берүүгө акысы жок да. Ата бабабыздан калган биздин мурасыбыз да, анан аны кантип сатышат. Бирок болбой эле эптеп жолдорун таап, алдап, баарыбыз алдап эле сатып атпайбы. Муну катуу маселени коюшубуз керек. Эми азыр бизди коррупция менен күрөшүп атпайбы биздин бийлик? Эми ошону ортолоп бир жыйынтык чыгарса, анан ошо маселелерди да көтөрүшүбүз керек. Биз мисалы бир мезгилде кумтөрдү сатып ийгендер бар, бир мезгилдерде ошо биздин жерлерди сатып ийгендерди баарын жоопко тартышыбыз керек. Алардын күнөөлөрү 100 жыл өтсө дагы эскирбейт. Алар күнөөсүн тартыш керек. Өлүп кетсе деле тиги дүйнөгө чейин жеткизишибиз керек да. Мисалы үчүн мен сунуш кылат элем, коомдук бир орусча айтканда порицание, кыргызча болсо коомдук бир каргыш, жаман сөздөрдү ошол кишилерге жалпы элдин атынан, жалпы эл өзү айткандай кылышыбыз керек да ошолорго. Ошо мамлекет саткан, жерди саткан үчүн. Кыргызстанда бир талкуу болсо же кайсы бир бийлик келсе эле мыйзам тууралуу бир чоң маселени көтөрүп келишет да, бирок дүйнө жүзүндө баш мыйзамды баркын кетирген биздин мамлекеттигидей болбосо керек. Деги эле ушул ошо баркын кетирген саясатчылар анан биринчи лицолор болуп атпайбы, жетекчилери болуп атпайбы биздин уятыбызга. Ушул биз 1993-жылдагы баш мыйзам менен жашап кете алабызбы? Же анда ошол баш мыйзамда кандайдыр бир коркунучтар барбы? Ал жерде деле бар жана президенттик бийлик бар да, анда делечи. Ошон үчүн бизге нукура биз өзүбүз көп сүйлөп, көп талкуулап, анан чечим кабыл ала турган элбиз да, биздики өзүбүздүн каныбызда ошондо кан чуркайт да. Ошондуктан биз мындай коллегиальный орган аркылуу башкарышыбыз керек. Азыркы парламентский республика Текебаев жазган, туура эле багыты туура болгон, а бирок кайсы жол менен, кайсы ыкма менен, кайсы тиги инструменттер менен, булактар менен жасаганы туура эмес. Мисалы үчүн биздин жанагы партияларыбыз бул жер монопольный бийликке келишип, анан ошол партиялардын жетекчилери должность сатып, тиги депутаттын ордун сатып, ошондой кылган бизнес болуп кетпедиби? Мисалы Англияда же болсо Германияда ошондой болсо сразу ошо күнү камап туруп атып салмак ошондой кишилердичи. А бизде жол берилип калган, механизмдери чечилген эмес. Ошондой барьерлер, закон негизинде барьерлер коюлган эмес, тоскоолдуктар ойлонгон эмес. Эми азыр кезек жеткен, ошолорду жасашыбыз керек болчу. Бирок биз кайра президентский деп атпайбыз. Болуптур.
Садыр Нуркожоевич чын жүрөгүнөн айтып атат, бул токтотом, тигини жазайм, муну жазайм деп. Хорошо, 5 жыл өттү, 10 жыл өттү. Андан кийин Акаевтай дагы 15 жыл отургусу келбейби? Бакиевтай болбойбу? Ким билет? Адамгерчилик, адамдын өзүндө bir kandaydır bir peyli bozulup ketişi de ıhtımал да 10 жылдан кейін. Анан тегерегиндеги окружение өтө опасный да. Окружение кеңешчилери тиги кеңешти бер, бу кеңешти берип, адамды түз жолдон бат эле бузуп коет. Ошон үчүн эң коркунучтуу. Кайра биз централизованный президентскийге барсак, бул өтө коркунучтуу. Если ошого барсак болот, бирок анда механизмы ответственностьтердин баарын, жоопкерчиликтердин баарын азыр законго жазып, конституцияга киргизиш керек. Противовестерди жазып коюш керек. Андай кылмайынча өтө коркунучтуу. Темирбек агай, сырттан сыр бербеген эмес менен Кыргызстан тагдыры оорлап алды турат. Оор. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп коюшубуз ыктымал. Коркунучтуу турасыз. Эми көрүп турасыз, коомчулукта тартиптен чыгып кетти, бийлик дагы тартиптен чыгып кетти. Кыргызстанга, кыргыздарга кандай башкаруу системасы керек? Мүмкүн Мадымаров айткандай камчы менен башкаруу? Жок, андай болбойт, антиге болбойт. Эми кыргыз элинде да жакшы сөз бар. Кыргыз эме эл 50 жылда жаңы деген сөз бар. 100 жылда жер жаңы дегендей. Ошо биз 30 жылды уже жашап, көп нерсени үйрөнүп, көп нерсе көзүбүз ачылып, көзүбүз ачылмак турсун, тилибиз бошоп кетти, баарыбыз сүйлөп, баарыбыз критикалап калбадык го. Бул жакшы эле багыт. Бул кыргыз эли ачылып, мындай алдыга кетип баратат. Бир гана ошо бийликте тургандардын пейили туура эмес болуп, элди дүрбөтүп атканы ошол бийликтегилер. Жана саясий партиялардын жетекчилери же болбосо дагы толтура интригандар, баягы ковёрдун астындагы интригаларды уюштурган кишилер, арамза жаман пейилдүү кишилер толтура да. Ошолор гана кыргыздарды тияка бияка буруп кетип атат. Бирок кыргыздын эң жакшы сапаты айтып алып, бугун чыгарып алып, анан сеники да туура экен, меники да туура экен деп туруп, эки сунуш, эки пикирден бир туура чечим кабыл алган мүмкүнчүлүктөрү бар да. Биздин курултайларда ошондой чечкен да илгерки заманда. Биз ошого кайра келишибиз керек. Анан Отунбаеванын бир жакшы ыкмасы болгон, эме президент болуп келгенде, ал жана общественный наблюдательный советте коомдук көзөмөл комитеттерин түзгөн. Бул эмне деген сөз? Бул коомчулукка ишенүү, коомчулуктардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу, коомчулуктардын мүмкүнчүлүгүн колдонуп туруп, жанагы чиновниктерди, жана коррупционерлерди ордуна коюу деген сөз. Бул эң туура багыт болгондо, Атамбаев бийликке келер менен ОНС деп койчубуз да, ОНС общественный наблюдательный совет баарын жойду, жоготту. Анын ордуна биз өкмөт, мен дагы мүчө элем да, Минэкономдо ОНСтин мүчөсү. Биз ошо өкмөттү, министрдин кыймыл аракеттерин текшерип турчубуз, көзөмөлдөп турчубуз да. Атамбаев болсо алып туруп, кайра ошол өкмөткө берип койду, ошол ОНСти уюштурган. Өкмөт эмне кылды? ОНСти чалажан жыланга окшотуп койду. Эч кандай укугу жок, эч кандай. Азыр ОНСтер отурат, сүйлөп атат, бирок аны эч ким уккан да жок. Алардын сүйлөгөн, эмне деп сүйлөп атканын да эч ким билбейт. Алар өзүлөрүнүн кызыкчылыгын жылдырып коюп эле отурушат азыр. Атигил багыт туура болчу. Илгери Совет доорунда народный контроль деген болгондо, то есть көпчүлүктү, элди ошого багытташ керек. Көпчүлүк элдин энергиясын колдонуп, тартипти алып келиш керек. Мисалы коррупцияга ошо элдерге азыр мүмкүнчүлүк берсинчи, көпчүлүккө, коомчулукка. 1 жыл, 2 жылдын ичинде коомчулук өзү садикке баргандагы взятканы бербейт, мектептеги барган взятканы бербейт, анан тиги врачка барган взяткаларды бербей калат. Өзү эле, эл өзү эле ошо тартипке салып коет. Просто аларды туура багыт берип, туура баягы окутуп, үйрөтүп, жолдорун үйрөтүп, абдан чоң сонун ыкмалар бар да. Чет өлкөдө, Англия, Америкада булар аягында өнүккөн ыкмалар бар. Ошолорду колдонсок, 1 жылга жеткизбей биз тартипке салсак болот баарын тең. Андыктан жыйынтыгында коомчулукка көбүрөөк ишенип, көбүрөөк мамлекеттик функцияларды коомчулукка бериш керек. Аутсорсинг деген түшүнүк бар. Ошол көп функцияларды, особенно бир
сонун функцияларды элге берсе, коомдук уюмдарга берсе, мамлекеттин да башы оорубай калат, өкмөттүн дагы көп баягы чыр-пыр маселелердин баарын берип салчу болсо, алар да жаны жай алып мындай жеңил жашап калышат. А коомчулук өзү эле тейлеп коет. Мисалы мен совет доорунда автобазада иштегенде биздин автобазабыз нанды жеткизчү айылдарга, могу Бишкектин тегерегиндеги айылдарга. Анан нан маселеси деген сөз саясаттын биринчи номеру болчу да. Мисалы даярка түн ичинде уйду саап үйүнө келсе, нан жок. Нан жок болсо тиги дүкөндө жок. А эмне үчүн дүкөндө жок? Машина хлебовозго пекарнядан жеткизбей калды. Анан бизди түн ортосунда райкомдор чакырып барып аябандай сабап абдан жазаларды бергенде биздин машиналар күнү түнү чыкылдап иштечи да. А азыр кандай? Нанды ким жеткизип атат? Кайсы хлебовозго жеткизип атат? Кайсы райком көзөмөлдөп атат? Кайсы автобазанын начальниги ойлонуп атат? Ойлонгон жок. Анын баары эл өзү уюштуруп койду. Нанды любой жерден сатып алсаң болот, түн ортосунда звонить этсең алып келип берет үйүңө. То есть мунун баарын ошол услугаларды же кызмат көргөзүүнүн баары эл өзүн өзү камсыз кылып, өзүн өзү багып аткан заман. Мисалы 100% биздин кыргыз журтчулук айтат, мамлекеттин даже кереги жок, себеби эл өзүн өзү багып, өзүн өзү каржылап, өзүн өзү камсыздап атат. Мамлекет только тынчтыкты сактаганга милициясы болсун, сырттан келген душмандарды сактаганга армиясы болсун, болду. Башка функциянын баарын элге, көпчүлүккө бериш керек. Эл өзү эле чечип коет маселенин баарын. Буга чейин сөзүңүздө мамлекеттеги кадр системасын талкуулап өттүңүз. Учурдагы мамлекеттик кадр системасына канаттанып атасызбы? Белгисиз. Мисалы үчүн Садыр Жапаров келгенде көп баягы сөздөрдү, жакшы сөздөрдү, үмүттөрдү жараткан, бирок ал ишке аша элек, дагы эле аша элек. Анан азыркы коюп аткан жетекчилери баары тең, баары эмес эми, албетте баары эмес. Көпчүлүгү начар, көпчүлүгү баягы мурунку бийликтен талдоодон өткөн, мурунку бийликтин убактарында алар өзлөрүн жаман жактан көргөзгөн. Ошондойлор кайра кызматка келип аткандан кийин мен ойлоп атам, анда биякта кадр саясаты дагы начар, аксага окшойт деп. Анан бирок дагы келечекте айтып атат, мен конкурс жүргүзөм, мен аттестация кылам деп. Анын баары жакшы ойлор. Эми ошол аттестациянын механизмдери түшүнүктүү, ачык айрым, баягы гласный болуш керек да. Ал механизмдерин биз көрбөй атабыз, билбей атабыз. Анан ошон үчүн бизде бүдөмүк, такыр эле белгисиз. Кандай механизмдер менен жакшы кадрларды. Мисалы үчүн да, министрди алып келердин астына конкурс кылып туруп, ачык конкурс кылып, 10-20 кишиден бирөөнү тандап алып туруп отургузуп, эми давай иште деш керек. Анын программасы болуш керек, анын өзүнүн командасы болуш керек, анын өзүнүн бир эң жок дегенде 15 жылга чейин мындай долбоор иш чарасы болуш керек. Ошону көрүп туруп анан айтабыз, могуреки туура жол менен барат, же болбосо туура маселелерди чечет деп түшүнөбүз. Азыркы министр, азыркы өкмөт вообще эч кандай программасы жок. Азыр бийликке келбеди. Билбейбиз. Каяка баратканыбызды билбейбиз. Мындай да, Кыргызда өнүгүү болбосо эле барып мыйзамга такалып, баш мыйзам эле баш мыйзам деп бакырып кыйгырып чыгасыз. Баш мыйзамга ушу экономикалык эч кандай муктаждыгы жок. Ал жөн эле спекуляция. Ал кээ бир саясий оюнчулар ушул теманы колдонуп, элди башка жакка буруп атат, көңүлүн буруп атат. Темирбек ай, убактыңызды аябастан биздин студияга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биздин салтыбыз келген коногубуз өзүнүн каалаган кишисине, кыргыз элине болобу, өзүнүн эркин сөзүн айта алса болот убактысы. Мен албетте кыргыз элине кайрылат элем. Кымбаттуу туугандаштар, мекендештер, бизге абдан азыр ушул мезгилде абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралып атат. Бизде жаңы бийлик келип, жаңы чакырыктарды, жаңы лозунгдарды айтып атат. Ошону баарыбыз колдоп, ошол чакырыктарды иш жүзүнө ашырганга көмөктөшөйлүк, жардамдашайлык. Багыты туура эмес болуп баратса, баарыбыз биргелешип, ошо багытты тууралап бергенге, кеңеш бергенге аракеттенелик. Үйдө жан баштап жатып албай, баягы жөн эле критикалабай, наоборот, баарыбыз активно ушул иш чараларды иш жүзүнө ашырганга, Кыргызстанды алга чыгарганга аракеттенелик. Ушундай. Дагы бир жолу эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, жалгыз аяк жол болбойт дейт. Келечекте Кыргызстандын өнүгүүсү, элинин жыргал жашоосу болот деген чоң ишенимдебиз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сизге да чоң рахмат. Мындай жакшы суроолорду